Кош бойлууларды, балалууларды эмес, акчасы көптөрдү алып кетти. Орусиядагы мигранттар элчиликке нааразы. 15, 16, 17 май күндөрү Орусиянын шаарларынан келген чартердик каттамдарда тааныш билиш аркылуу тандалган гана адамдар келгендигин айтып, андагы кыргызстандыктар нааразычылык билдиришүүдө. Москва жана Санкт-Петербургдагы мекендештердин айтымында кош бойлуулар, жаш балалуу жарандар жана кары картаңдарга мекенге биринчилерден болуп кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Деги эле адилеттүүлүктүн жоктугуна ишендим. Кош бойлуулар, ошончо балалуулар жана карыларды эмнеге биринчи алып кеткен жок? Ушундай учурда жок дегенде коррупцияны ары коюп турса болмок. Акча берип, ооруканалардан жасалма маалымдамаларды алып, ошол аркылуу кетти деп угуп жатабыз. Кеткендердин көпчүлүгү эле жаштар, эркектер экендигин видеодон көрүп таң калдым. Эмне үчүн элчилик тастыктабайт деп жазган Instagram баракчасына Санкт-Петербург шаарынан келе албай жаткан 2 балалуу келин. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин маалыматы боюнча 17 май күнү өлкөгө абалы оор жарандар гана алынып келгендигин айтып маалымат таратты. Кече 17 май күнү Москва шаарынан чартердик каттам менен Бишкекке 379 жүргүнчүсү менен учак учту. Аталган каттам менен 116 оор абалдагылар, онкологиялык оорусу барлар, бөйрөктүн жетишсиздиги, жүрөк оорусу менен жабыркагандар жана башкалар. Аларды коштогон 27 жаран, 8ден ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер, 38и улгайган жарандар, 78и кош бойлуу жана 77 ата-эне өспүрүм балдары менен, ошондой эле хостелдеги 35 жаран келмекчи. Бардык оорулардын жанында тиешелүү документтери бар жана тизме коомдук комиссиянын жыйынында бекитилген. Мекенине учуп жаткан жарандардын тизмесин жарыялагыла деп кайрылган жарандар болууда. Мыйзамга ылайык элчиликтин жарандардын макулдугусуз жеке маалыматтарын жарыялоого укугу жок. Кезекте дагы 1000ден ашуун оор абалдагы жарандар, кош бойлуу айымдар, өспүрүмдөр жана улгайган адамдар турат. Май айынын аягынан тартып Орусиядан Кыргыз өлкөсүнө апта сайын чартердик каттам уюштуруу пландалууда. Аталган тайпага кирген бардык жарандар май-июнь айларында мекенине кайтарылат деп маалымдады элчилик. Кече 17 майда Манас эл аралык аэропорту Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Бишкек чартердик каттамын тосуп алды. Аталган каттам Москвадагы 378 мекендешти өлкөгө кайтарды. Ошол эле Москвадан 16 майда Тезжет авиакомпаниясынын Москва-Бишкек чартердик каттамы менен 161 кыргызстандык өлкөгө келген. Ал эми 15 май күнү Манас эл аралык аэропорту 156 кыргыз жаранын алып келген. Тезжет авиакомпаниясынын Санкт-Петербург-Бишкек чартердик каттамын тосуп алган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алгоритми боюнча чет өлкөдөн келип жаткан жарандардан COVID-19 вирусуна ПЦР диагностика анализдер алынат. 3 күн бою алар карантиндик зонада болушат. Эгерде анализи терс болуп, адам байланышкандардын катарына кирбесе, анда ал бардык эрежелерди жана талаптарды сактоого милдеттүү болуп, үй карантинине жиберилет. Эгерде үйдө тийиштүү шарттар жок болсо, анда обсервациялардын бирине жайгаштырылат. Анализдин жыйынтыгы коронавирустун бар экенин көрсөтсө, жаран стационарга дарыланууга, ал эми анализи терс болгон байланышкан адамдар медиктердин көзөмөлүндө обсервацияга жаткырылат. 2 февралдан 1 майга чейин Кыргызстанга 10.516 мекендеш кайтып келген. Жакынкы күндөрү Орусиядан жана Беларустан кыргызстандыктарды эвакуациялоо күтүлүүдө. Ак үй шыбырт. Жумабеков креслодон тебилип, Шаршембек Шайлообекович спикер болот дейби. 14 майда Жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстан парламенттик фракциясына депутат болуп келген Абдыкеримов Шаршембек Шайлообекович ант берип, Жогорку кеңешке кулачын жайып кирип келген. Миллиардер Шаршембек мырзаны көргөндө кесиптештери кубанып, кулачын жайып тосуп алды. Былтыркыдан быйыл карый түшүпсүң дегендер эле бай көпөстөрдүн бири Шаршембек мырзанын самайына агаралап карый түшүптүр. Кыргызда карылыкка жеткирсин дейт эмеспи? Баятабыз жүзгө чыксын. Ошентип учурда Шаршембек Абдыкеримовдун Жогорку кеңештин депутат болуп келгени ак үйдө күбүрт шыбырт пайда болду. Такталбаган маалыматтарга таяна турган болсок, жакынкы аралыкта Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков креслодон тебилип, ордуна 1 ай болсо дагы Шаршембек Абдыкеримов келет деген сөз тарады. Кыскасын айтканда, кыкеңдер Шакиге караганда даки түзгеледе олтуруп калбасаңар болду. Эске сала кетсек, Шаршембек Абдыкеримов жалпыга маалым болгондой кыска убакыттын аралыгында 2010 жылы Кыргызстан партиясынын түптөөчүлөрүнүн бири жана Баймановдордун алдыңкы катмарында турат. Аю Холдинг компаниясынын ээси, Улуттук олимпиада комитетинин жана күрөш федерациясынын башчысы. Алмазбек Ахматалиев, саясаттануучу. Преференциалдык партиялык тизме менен шайлоого барсак, олигархиялык парламент болуп калышы мүмкүн. Nazar News маалымат агенттиги саясаттануучу профессор Алмазбек Ахматалиевди кепке тартып, сунушталып жаткан ачык партиялык тизме менен шайлоого баруунун күнгөй тескейи боюнча сүйлөшкөн.
Алмазбек мырза, шайлоо жакындаган сайын түрдүү сунуштар айтылып жатат. Анын бири преференциялдык партиялык тизме менен парламентти шайлоо. Эгер чында ошол жол менен шайлоого бара турган болсок, чыныгы лидер тандоого жол ачабы? Ачык партиялык тизме менен жогорку кеңешти шайласак, албетте бүгүнкү жабык тизмеге караганда ачык тизме төөлүк өйдө чыныгы лидерлерди тандоого жол ачат. Бирок кемчиликтери да бар. Биринчиси гендерлик, жашы жана улуту боюнча квоталарды кармаш мүмкүн болбой калат. Экинчиси бай адамдар гана келбесин деген негизги максат аткарылбайт. Себеби бай адамдар мурунку системада партиянын өзүнө жана электоратына акча коротсо, жаңы системде электоратына гана коротот. Башкача айтканда, тескерисинче бай адамдарга ыңгайлуу жана үнөмдүү система болот. Үчүнчүсү, кээ бир талапкер өз районунан мадемектен 80% шайлоочунун добушун алса да, республика боюнча ал партия шайлоо босогосунан өтпөсө, тигил адам депутат болбой калат. Төртүнчүсү, ачык тизме менен келген депутаттар партиялык позиция менен бирдиктүү добуш бербейт жана бир мандаттуу бир региондун өкүлү да болуп бербейт. Бешинчиси, ачык тизме бир партияга ар кайсы региондордун байларын топтогонго шарт түзүп берет. Ал эми тизме менен шайланган жогорку кеңеш бүгүнкүдөн да ашып түшкөн олигархиялык парламент болуп калышы мүмкүн. Бүт байлар бир партияга топтолсо, ал партиянын да ар бир олигархтын да шансы көбөйөт. Алтынчысы, эли көп региондордон көбүрөөк депутат шайланып калчу коркунучу бар. Жетинчиси, бул система же пропорционалдык же мажоритардык болбой, экөөнүн тең кемчиликтерин чогултуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн күчтүү парламентти кантип куралы дегенди чечиш үчүн тек гана парламентти шайлоо системи өзгөргөнү такыр жетишсиз. Парламенттин күчү мамлекеттик башкаруу формасына түздөн түз көз каранды. Ошол негизги маселени чечмейинче, парламентти кандай гана ыкма менен шайлабасаң да, бүгүнкү күндөн жакшырып да, алсыздап да кетиши күмөн. Айтканыңызга ынаналы, бул система менен шайлоого барсак, эл акчалуулук эмес, патриотторго добуш берип коюшу да мүмкүн. Бирок ишенич аз. Ошондо Кыргызстанда кандай система ылайыктуу болот? Албетте, акчаны албай байларды шайлабай таза мекенчилерден да доору келатат көрүнөт. Бул чоң казаттын мисалында айтсак болот. Бирок баары бир финансы чоң ролду ойнойт. Америкада деле ойнойт. Менимче парламент өкмөттү курабаш керек. Баленин баары ошондон башталып жатат. Өкмөттү премьерсиз эле президент түзүш жана жетектеш керек. Эгер ошондой системага өтсөк, анда ошондой күчтүү президентке тең салмак боло турган жогорку кеңеш керек. Эң жөнөкөй система бул бир мандаттуу шайлоо. Ошондо санын да 60ка чейин түшүрсө болот. Партиясы жок эле түз эл шайлаш керек. Бирок талапкерди партияларда көрсөтсө болот деш керек. Ошондо эл күчтүүлөрдү тандайт. Баары бир албетте байларда болот. Андай жогорку кеңеш күчтүү болуш үчүн ГКНБ менен прокуратураны парламенттин көзөмөлүнө коюш керек. Мына ошондо күчтүү жана стабилдүү бир муштум болгон өкмөт чыгат. Президент башында турган, анын тизгинин тартып турган эл түз шайлаган жогорку кеңеште пайда болот. Соль-Илецк шаарынан келип обсервацияга алынган жарандар тополоң чыгарууну улантышууда. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бирине карантиндик зонадагы айдоочу Александр Бурхоесектин жубайы Мария айтып берген. Анын айтымында жакында 6 адам аларды бошотууну талап кылышкан. Анткени алар өзүн жакшы сезип, дарылануунун кереги жок деп билдиришкен. Алардан коронавирус аныкталганына ишенишпейт. Соль-Илецктен келгендердин бардыгы кайрадан COVID-19 тестинен өтүштү. Алар тополоң чыгарып, ооруканага барбайм деп, үйгө жөө барам деп коркутушкан. Жардам берген дарыгерлер полицияны чакырууга аргасыз болушкан. Натыйжада алар ооруканага жаткырылган. Азыр кырдаал туруктуу, деди Мария. Саламаттыкты сактоо министрлиги чындыгында бул обсервацияда дарыгерлер менен ар дайым карама-каршылыктар болуп жаткандыгын тастыктады. Бирок өз убагында чара көрүлүп жатканын айтышты. Коронавирус аныкталган ар бир адам ооруканага жеткирилген. Калгандары катуу режимдеги изоляцияда. Эске сала кетсек, 7-майда 541 кыргызстандык Соль-Илецктен Кыргызстанга кайтып келген. Адегенде алардын 55-ине коронавирус диагнозу коюлган. Андан кийин дагы 3 бейтап катталган. Бейшемби күнү эне менен баланы ооруканага жаткырышкан. Алар дагы аталган шаардан келгендиги маалым болгон. Жогорку кеңештин депутатынын ийнисинен коронавирус аныкталды. Ал тартипке баш ийбей Токтогулга кетип калган. Бул маалыматты Коом пресс сайтына Токтогул районунун саламаттыкты сактоо координаторлорунун бири тастыктап төмөнкүлөрдү билдирди. Өткөн жумада Россиядан келген айдоочулардын арасында Айбек Тотонов дагы бар болгон. Ал анализдерин жыйынтыгы чыкканча эле тартипке баш ийбей Токтогулга келе бериптир. Анализдеринде вирустун симптомдору бар деген жыйынтык чыккандыктан Токтогулдагы жаңы жол аймагында жүргөн жеринен табылып, Жалал Абад шаарындагы изоляцияга алынды, деди ал. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотоновдун бир тууган энеси Айбек Тотонов Россиядан кайтып келген айдоочулардын арасында болгон. Бирок ал тартипке баш ийбей Токтогулга кетип калган.
Абылгазиевке сын айткандардын артында Асырандиев турат. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев менен орун басары Эркин Асырандиевдин ортосунда интрига башталды. Дал ушундай сөздөр тар чөйрөдө айтыла баштады. Акыркы кырдаалга байланыштуу өкмөт башчы Абылгазиев орун басары Эркин Асырандиевке мурда иштегенсиң, байланыштарың жакшы. Россия өкмөтүндө жаткан Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондундагы 250 миллион долларды биздин бюджетке которуу боюнча тез арада иш алып бар деп тапшырма берет. Асырандиев болсо менин колуман келбейт деп баш тартат. Ага кошумча депутаттар жабыла өкмөт башчыга сын айткандардын артында Асырандиев турат деген маалымат да чыга баштады. Эске сала кетсек, 13 майда Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдагы иши жөнүндө премьер-министрдин отчетун угушкан. Анда өкмөт башчы депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, отчетто керек болгон материалды издеп кокусунан сөгүнүп, коомчулуктун талкуусунда калган эле. Бишкекте түнкү клуб карантинге карабай иштеп, кардарлар эс алып жүрөт. Кече 17 майда түндө Бишкектеги Октябрь районунун мобилдик командасы, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, райондук ички иштер башкармалыгы, санитардык экологиялык инспекция жана акиматтын кызматкерлери менен бирге Ганбей түнкү клубу иштеп жатканын аныкташты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Түнкү клуб пандемия жана жалпы карантинге карабай иштеп, кардарлар эс алып жүрүшкөн деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Арена футбол талаасы да өз ишин улантып жаткан. Бул жайлар жабылып, бузуулар жөнүндөгү кодекстин 293 беренеси боюнча протокол түзүлдү.